Тема: Здравствуйте. Кыргыз Республикасынын жаңы кылмыш жазык аткаруу кодексинде юридикалык жактарга таасир көрсөтүү чарасын аткаруунун өзгөчөлүгү. 30-статьяда көрсөтүлгөндөй, жаза жана мажбурлоо чараларын аткаруучу орган жана мекемелери булар. 30-статья жаза жана мажбурлоо чараларын аткаруучу орган жана мекемелер укуктарды чектөө, юридикалык жактарды жоюу түрүндөгү мажбурлоо чараларды сот дайындаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар же адамдар аткарат. Юридикалык жактарга карата кылмыш укуктуу таасир чаралары. Булар төмөнкүлөр: биринчи, штраф; экинчи, укуктарды чектөө; үчүнчү, юридикалык жактарды жоюу. Мындан тышкары, укуктук кылмыш таасирге бир эле убакта кошумча чара катары юридикалык жактын мүлкүн тартып алуу, конфискация колдонулушу мүмкүн. Биринчи, штраф салуу өкүмүн токуган сот күчүнө кирген өкүмдүн көчүрмөсүн юридикалык жакка аткарууга жиберет. Өндүрүштү аткаруу органына көзөмөл жүргүзүүгө жана сот өкүмүн аткарууга чара көрүүгө жиберет. Экинчи, юридикалык жак өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден 1 ай ичинде штрафты төлөөгө милдеттүү. Үчүнчү, эгер юридикалык жак штрафты 1 ай ичинде төлөбөсө, сот аткаруу органы аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамда каралган тартипте штраф суммасын 2 эселентүү жөнүндө сотко көрсөтмө представление киргизет. Төртүнчү, эгер юридикалык жак 2 эселенген штрафты 3 ай ичинде төлөбөсө, сот аткаруу органы аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамда каралган тартипте юридикалык жакты жоюу боюнча көрсөтмө киргизет. 155-статья юридикалык жактын укугун чектөө түрүндө кылмыш укуктук таасирдин мажбурлоо чараларын аткаруу. Булар төмөнкүлөр: биринчи, юридикалык жактын укугун чектөө жөнүндө өкүм токуган сот юридикалык жакка жана лицензия берген же белгилүү бир ишмердикке уруксат берген тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга жана аткаруу үчүн мамлекеттик сатып алуулар, финансылык жана салык органдарына мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмдүн көчүрмөсүн 3 жумуш күн ичинде жиберет. Экинчи, тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызмат адамдары өкүмдүн көчүрмөсүн алган күндөн баштап 1 ай ичинде өкүмдө көрсөтүлгөн юридикалык жактын укугун чектөө боюнча мыйзамга жана башка нормативдик укуктук акттарга ылайык чара көрөт жана өкүм токуган сотко анын аткарылганы боюнча билдирүү жиберет. 156-статьяны юридикалык жакты жоюу түрүндө укуктук кылмыштык мажбурлоо чараларын аткаруу. Биринчи, юридикалык жактарды жоюу жөнүндө өкүм чыгарарда сот юридикалык жакты жоюу процедурасын аткаруу үчүн жойгуч, ликвидатор, бул жеке же юридикалык жак дайындайт. Экинчи, юридикалык жакты жоюу мыйзамда жана нормативдик укуктук акттарда каралган тартипте аткарылат. Үчүнчү, жойгуч юстиция органдарында юридикалык жактын ишмердигин токтотуу каттоосунан кийин 3 жумуш күн ичинде өкүм токуган сотко өкүм аткарылганын билдирет. 158-статья юридикалык жактын мүлкүн тартып алуу түрүндө жазык укуктук таасирдин мажбурлоо чарасын аткаруу. Жогоркуну аткаруу Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык аткаруу кодексинин 66-статья тартипте өтөт. 66-статья мүлктү тартып алуу жөнүндө сот өкүмүн аткаруу тартиби. Биринчи, мүлктү алып коюу жөнүндө өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин сот аткаруу барагын, мүлктүн тизмесинин жана өкүмдүн көчүрмөсүн сот өндүрүшүн аткаруу органына аткарууга жиберет. Кылмыш ишинде мүлктүн тизмеси жок болсо, ал боюнча маалымдама жиберет. Экинчи, аткаруу өндүрүш органы мүлктү тартып алууну Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 96-статьясына ылайык жүргүзөт. Үчүнчү, эгер тийиштүү мүлктүн предметтери алып коюу мүмкүн эмес болсо, аткаруу органы ал предметтин ордуна башка мүлктү же акча каражатын алып коюу жүргүзөт. 96-статьяга ылайык. Төртүнчү, соттолгондун бул кодекстеги тиркемеде көрсөтүлгөн
Төртүнчү, соттолгондун бул кодекстеги тиркемеде көрсөтүлгөн тизмектеги мүлктөр алып коюуга жатпайт. Бешинчи, соттолгондун сот өкүмү боюнча алып коюуга арналган мүлкүнүн тиешелүүлүгү Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексине ылайык чечилет. Алтынчы, мүлктү алып коюу тартиби аткаруу өндүрүш мыйзамына ылайык аныкталат. Спасибо за внимание.